Ким эгерде ла иляха иллаллахты кармана турган болсо, андай адам түзмө түз бешикке кирет деп. Анткени чынында ушундай адам Аллах Тааланын момун пенделери болот. Көрсөңөр, Аллах Таала Куранда момундар үчүн кандай гана убадалар айткан жок. Таква пенделер үчүн кандай гана убадалар айткан жок. Ошонун баарысы тең мына ушул ла иляха иллаллахты кармагандарга үчүн. Мисалы бейиш жөнүндө Аллах Таала айтып туруп айткан уиддат лил муттакин деген. Бул бейиш таквалар үчүн даярдалган деген. А таквалар үчүн кимдер? Таквалар кимдер? Эң биринчи ирет булар Аллахтын өзүнө сыйынгандар. Ошондой эле Аллах Таала момундарды сыпаттап, Муъминун сүрөсүндө эң биринчи Муъминун сүрөсү карасаңыздар өзүнүн сыпаты эмне? Момун пенделер, момундар. Аллахка иман келтиргендер. Ошолордун сыпаттарын айтып Аллах Таала мынтип айткан: "Валлазина хум би роббихим ла юшрикун" дейт. Алар дейт момундар өздөрүнүн Роббисине эч кимди шерик келтирбейт дейт. Өстөр момун болуп аталгысы келген болсо, эмне кылышыбыз керек экен? Аллахка эч нерсе шерик келтирбешибиз керек. Жана момун дедик, момун болот. Жана таква болот. Таква адамдар болот дедик. Не себептен? Не себептен? Анткени ла иляха иллаллах бул деген Аллах Таала тууралуу илим. Таухид бул Аллах Таала тууралуу илим, өткөн сабакта айткан болчубуз. Таухид аркылуу биз Аллахты тааныйбыз. Алымдардын аябай маанилүү сөзү бар, айтышат: "Ман кана лиллахи а'раф кана минху ахфаф" дейт. Ким эгерде Аллахты көбүрөөк тааныган болсо, ким Аллахты көбүрөөк билген болсо, ал көбүрөөк Аллахтан коркот дейт. Көрсөңүз, ал көбүрөөк Аллах Тааладан таква болот. Аллах Таалага карата. Кандайча көрсөңүз, Аллахты билген адам, Аллахты тааныган адам, ошол Аллах Тааланын буйруктарын кандай аткарат? Жана Аллахты тааныбаса адам, Аллах Тааланын укуктарын билбесе, Аллах Таала эмнени буйрук кылган? Эң биринчи буйругу эмне? Эң башкы тыюусу эмне? Муну билбесе адам, кантип Аллахка таква боло алат? Андай болуш да мүмкүн да эмес. Эгерде билген болсо дагы, ошол мисалы буйруктарын билген болсо да, бирок Аллахтын өзүн тааныбаса, баары ибадаттарында ал алсыз болуп калат. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама" дейт. Чынында Аллах Тааланын пенделеринин арасынан Аллахтан коркуучулар бир эле алымдар деген да. Алымдар. Алымдар кимдер? Илим ээлер дейт. Ал кимдер? Аллахты билгендер, Аллахты тааныгандар. Анан ошол сыяктуу да көрсөөр, демек, ла иляха иллаллахты кармаганда фазилеттеринен адам ким муну карманса, бул адамды таквалыкка алып келет. Таквалыкка алып келет. Аллах Тааланын буйруктарын так аткара алат. Ошол аткаруусунда бекем болот, туруктуу болот. Тыйган нерселерин дагы жеңил таштай алат. Дароо таштай алат. Эч шектенбей, эч экеленбей, эмне да жеңил дагы таштап кете алат. Мунун баары тең таухидтин фазилеттери. Канча деген мисалдар бар да. Эр адамдар намаз окуганды баштайт. Биринчи динди карманып баштайын деп намаздан баштайт. Бир аз убакыт өтпөй эле кайра намаз таштап салгандар бар. Кайра окуйм дейт, кайра таштап салат. Көрсөөр, динди карманайын дейт, дин жолунда жүрөйүн дейт, кайра эле эмне кайра таштап ушинтип эле жүрө берет да. Кээбилер бар, арам нерсени таштайын дейт. Болду, мен ичпей калайын дейт, мисалы ушак сүйлөбөй калайын дейт, башка дейт, Аллахка башуу жолго түшөйүн дейт, дагы кайра эле ошо арамга түшүп кала берет. Эмнеге? Анткени булар таухидти билген жок. Аллах Тааланы тааныган жок. Аллах Тааланы таанып, таухид аркылуу Аллах Тааланы билген болсо, ушул нерсенин баарысы жеңил болот эле да. Мисалы кандайча? Бирөө айтса, сууну алып кел дедиң. Сага суу алып кел деп буйрук кылды дедиң. Алып келбеш мүмкүн да, туура. Бирок айтсаң, эгерде сага ушуну сенин өзүңдүн апаң айтты десе, бул башкача таасир этет, туурабы? Ушундай эле сыяктуу Аллахты тааныса, адамга башкача таасир этет. Башкачараак. Жана ушул сыяктуу мисал карасаңыздар, сахабалар. Сахабаларды мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таухидтин негизинде тарбиялаган да. Динге чакырып келгенде таухидтин негизинде алар чакырган. Эң биринчи баштаганда ла иляха иллаллахты үйрөтүп, өткөн сабакта айттык эле го. 10 жыл бою бир эле ошо ла иляха иллаллахтын негизинде алар тарбиялаган. Ушуну эле жеткирип жүргөн. Башка нерселерди тыюуларды айткан эмес. Муну арам деген. Башка нерселерди буйруктарды кылган айткан эмес. Не? Бир эле ла иляха иллаллахка чакырып келе берген. Анан натыйжасында кандай болду? Сахабалар кандай деңгээлге жетти? Мына ошондой карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ушундай тарбиялагандыгынын жемиши кандай болду? Сахабаларга мына качан намазга буйрук түшкөндө дароо эле намазга түшүп кетишти. Ошол замат эч калтырбай, уктар беле намаздарды таштап салып тур деп. Намаз окуп келет, кайра таштап салып тур. Намаз окуп келет, кайра таштап салып тур деген уктар беле. Сахабаларда андай болгон эмес да. Орозо буйрук түштү, дароо аткарып башташкан. Зекет түштү, дароо аткарып башташкан. Мына көрсөтөр, анткени эмнеге? Анткени буга чейин 10 жыл бою пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиңирген аларга ла иляха иллаллах жашоосун алып келген. Андан кийин кандай болду? Дароо буйрук келди, болду, алар билишкен ким аларга буйрук кылып атат. Көрсөтөр, таанып билишкен, Аллахтан билген. Ла иляха иллаллахты биринчи орнотуп алган, андан кийин башка нерсенин баары тең жеңил болгон. Ла иляха иллаллах бул фундамент сыяктуу. Диндин фундаменти сыяктуу. Ла иляха иллаллах бул таухид бир имараттын фундаменти. Элестетсеңер, фундамент начар болуп калса,
Анан дубалдарды көтөрсөм эмне болот? Кулайт туурабы? Ошондой эле сыяктуу фундамент начар болуп туруп, ла иляха илlalloh бекем болбой туруп, анан дубалдарды, ибадаттарды көтөрөбүз деген болсок, эмне болот? Ошол замат кулап калат. Мына ушул нерсени көрүп атабыз. Көрсөңүз, сахабаларда андай болгон эмес. Анткени 10 жыл бою пайгамбар саллаллаху алейхи ла иляха илlalloh эле чакырып жүрдү. Кийин калган 13 жылын ошондо деле ла иляха илlalloh таштап койгон жок. Кайра аларга эскертип жүрө берди да. Башка буйруктар менен бирге. Бул буйруктар боюнча. Тыюулар боюнча кандай болду? Алар мына арак мисалы. Азыр кээ исламга чакыр десе эң биринчи аракта тыюудан баштайт да. Бул арам нерсе, бул чоң бале. Мунун артынан кандай гана зыяндар болуп атат. Бирок исламга чакыруу мындан тыюудан башталбайт. Исламга чакыруу ширктен тыюудан башталат. Бүгүнкү күнү карасаңыздар, мына канчалык биз динден туура түшүнүктөн алыстап калганбыз өзүбүз. Кайсы бир адам арак ичип атса, мисалы, Алла сактасын, арак ичип отурса, бирөө гороскоп көрүп отурат. Азыр мусулмандар мына чындык менен айтсаңыздар, кимисин айыптайт. Арак ичкенди айтат, ал кандай жаман болуп калды, кандай адашып калды, байкуш тигил болду, анын үчүн дуа кыл, ага насаат кылып, ошончу. А берке көңүл бурушпайт да. Натыйжасында эмне болот? Бул түбөлүк тозок калып бара турган ишти кылып атат. Муну Аллах Таала кечирип койушу мүмкүн. Ошол абалда тобо кылбай өлүп кеткен болсо дагы. Өсөрү субханалла, түшүнүктөн кандай алыстап калганбыз. Эми карасаңыздар, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде адамдар арак ичкенди уланта берет эле. Мусулманмын деп иче берет эле. Арам дагы эмес эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10 жыл Меккеде пайгамбар болуп жүрдү. Кийин Мединага көчкөндөн анан кийин анан арам болуп түштү да. Өсөрү иче берет эле. Ал эмес Аллах Таала Кур'ан айткан. Ла тaqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun деген Аллах Таалачы. Намазга силер эмне деп атканыңарды билбей калганчалык деңгээлде мас болсоңор намазга жолоо боло деген да. Бирок эгерде сен мас болуп туруп деген бирок түшүнүп атсаң эмне деп атканыңды, анда намазга келип тура берет эле да аларчы. Билесиз го, өзүнүн арактын тыйы болгон, эмне болгон, өзүнүн тартиби болгон, Кийин бул аяттардын өкүмдөрү өчкөн. Эгер бирок билбеген адамдар келип кайра колдонуп, демек арак адал турбайбы деп колдонушу мүмкүн да. Жок, андай эмес, булар өкүмүн өчкөн. Аллах Таала кийин айтты, рич, мунун баары тең нажас деп, ыплас нерсе. Фаштаниба деген да, мындан алыс болго деп тыйып салган катчы. Бирок башында кандай болгон көрөсүздөр? Адам элестеңиздер, азыр бирөө мас болуп мешитке келсе кандай намазга турса, ал жерде айыптуу нерсе эмес эле да. Демек көрсөтөрбү? Исламдан, демек ал нерседен тыюудан башталбайт эле. Ал эмес нерсесер Мединада, бул Меккеде окуя эмес. Мединадагы окуя. Сахабалар, Мединалык сахабалар болобу, Мекке мухажирлер болобу, кимдер болсун, аракка арам болгонго чейин, тыюу салганга чейин бочкалап, челектеп үйлөрүндө арак турат эле да. Бүгүнкү күнү мисалы, ушунчалык бир ичип кеткен адамдын үйүндө бочка менен табасыңарбы? Бочка менен челектеп турган. Ошончолук болот эле. Чынында бул келет да, муслимде хадистерде келет. Качан арам болгондо жана аят түшкөндө бул нерсе ыплас, мындан алыс боло деп Аллах Таала катуу кесе тыйып салгандан кийин ошолор деген ошо челектер менен келип туруп Мединада көчөлөргө төгүшкөн дейт да. Билесиздер, челектер менен турган экен да. Төккөндө ошол Мединада дейт, көчөлөрдө дейт, дайра болуп билесиздер, аккан экен дейт көчөлөрдө. Ошончолук көп болгон экен алардачы. Ушунчалык ичкен адамдар болчу экен да. Сахабалар жамандаган жери жок. Ал кезде арам эмес эле. Бирок карасаңыздар, сахабаларды биз кайра мактап атабыз. Аларды артыкчылыгын көрсөтүп атабыз. Качан арам болду деп аларга түшкөндө, аят түшкөндө, буйрук келгенде Аллах Тааланын эмне кылышты? Дароо ошол замат таштап салышты. Бүгүнкү күнү карасаңыздар, кээ бир мусулман ташта бир туганым. Ташта өзү да таштагысы келет. Канча жүрүп таштала албай жүргөндөр бар, Таштап коет, кайра барып, кайра кайтып алгандар бар, Ушундай көрүп атабыз го. Эмнеге карасаңыздар, демек ошону ташта деп, мону арам дегенге чейин башка нерсесин даярдап келип туруп анан айтсак башкача болот экен да. Сага арам болду деп. Ошол арамды сага ким арам кылды? Аллах Таала сага тыйып атат деп, Аллах Тааланы таанытып келип туруп анан айтканда башкача таасир болот да. Үйүндө челек менен карап жаткан ошончолук көп ичкен адамдар арам болду дегенде бары эч ойлонбой туруп төгүп салышкан да. Көрсөтөр, бул дагы таухидтин артыкчылыгы. Аларга таухид жеткен. Таухидтин негизинде жашап калышкан. Болду, арам болдубу? Ошол замат ташташкан. Бир нерсени Аллах Таала буйрук кылдыбы? Ошол замат аткарышкан. Жана эч качан андан кайра кайтышкан эмес. Көрсөтөр, мына демек биз дагы эгерде бекемдик талабыбыз келген болсо, өзүбүз үчүн дагы, коомубуз үчүн, жакындарыбыз үчүн дагы эмнеден башташыбыз керек экен? Биринчи ла иляха илlallohтан башташыбыз керек. Эмнеден тыйышыбыз керек? Биринчи ширктен тыйышыбыз керек да. Мына ушул себептен айтпадыкпы, ким Аллахты жакшыраак тааныган болсо, андан көбүрөөк такы болот деген да. Хадисте ана кийинки сабактууларда айткенбизде, жанагы 70.000 адам тууралуу хадисти жана жебешке эсепсиз жана азапсыз келет деген. Аллахтан сурайбыз, бизге ушу үйрөнгөн нерсебиз аркылуу Аллах Таала бизге пайда берген болсун, жана бизге пайдалуу илимибизди көбөйткөн болсун, жана ла иляха илlallohtун негизинде жашап жүргөндөрдөн кылган болсун. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.